кум төрүбүздүн алтыны слиттиги натуралдуу алтын 585 айгүлгүлүнө түшүргөнбүз. Биздин кыргыз алтыныбыз сапаты боюнча өтө жогору, итальянский алтындан айырмасы жок. 3кө бөлүнгөн шакек бириккенде ушундай сонун айгүлгүлүнө. Кумтөрдү толук өткөргөндөн кийин уже сыймыктануу менен, гордость менен ошо алтыныбызды эми дүйнө жүзүндө даңазаласак болот. Кыргызстанды кыйырга кыргыз алтыны аркылуу таанытууга бел байлаган Каныкей Батырова өзгөчө эмгек жаратып, ойлоп табуусун патенттетти. Азыр ал алгачкы жолу даярдалган айгүл жана аар шакектеринин автору. Эми бул эмгектерин дүйнөлүк брендке айлантып, кыргыз алтыны эң баалуу экенин далилдейм дейт. Ошо ювелирный жакка келгенде биз эмнебизди ушинтип бренд кылып дүйнөгө таанытып, что бүткүл дүйнө бизден ала турган кылсак болот деп ошо айгүлгүлүнү кылдым. Бул карасаңыздар, бул 3кө бөлүнгөн айгүл, 3кө бөлүнгөн шакек бириккенде ушундай сонун айгүлгүлүнү түзүп калат. Карасаңыздар мындагы. Анан бирок бул нерсени иштеп чыгарыш үчүн ушул бүт тармактагы ушул бизнестерибизди алтын жааттан иштеп чыкканга биз 1 жыл убакыт короттук. Анан бул бизди би ары деген шакегибиз, бул идея каяктан келди? Бизде эң баалуу, мисалы үчүн Катарды, Дубайды багынткан биздин балыбыз да. И ошол мен дагы өзүм эжем менен кичине иштешип калганымда ошо Катарга бал жөнөтөт болчубуз да. И ошол биздин балыбызды дагы, биздин сыймыгыбыз болгон ошону дагы биз чыгарайлы. Эмне үчүн биздин балыбыз ушундай шакек болуп дүйнөнү багынтпасын деп ушуну дагы коштук. Бул жерде дагы 4 бриллианты менен. Эми бул көбүнчө кыргыздарга арналган десем болот да. Эмне үчүн дегенде биз кыргыздар тыпырчылап эмгекчилбиз да, иштейбиз да. Өтө эмгекчил, ишчил келебиз дагы, ары да иштейбиз дагы. Анан биз жакшы нерселерге умтулабыз да. Бул жакшы нерсе, албетте бул биздин ары, и бул соты. Балдарыбыз. И албетте бул дагы бал. И вот бриллианттар менен учунда. Бир эле кыз алды Дубайдан айгүлгүл шакегибизди, бирок биздин Кыргызстан ичинде ошо айгүлгүлүү символубузду көбүрөөк алып атат да. Себеби дегенде бул 3 шакек биригип бир айгүлгүлүүнү түзүп атат. Андан тышкары бул необычный Кыргызстандагы биринчи жолу ушундай чыгып аткан үчүн. Каныкей Батырова шакектер менен эле чектелип калган эмес. Кыргыз алтынын даңазалаш үчүн кийимдерге дагы түшүрө баштаган. Эми дүкөндөрдөн алтын көйнөк, алтын чапандарды табууга болот. Кумтөрүбүздүн алтынны натуралдуу алтын 585 айгүлгүлүнө түшүргөнбүз. Бул жерде 3 граммдай алтындар бар. Бул азыркы учурда биздин кийимдин түрү көп, анан сапаты жок болуп калбадыбы? Бул инвестиция дагы, азыр алтын инвестиция болуп атат. Кийимдерибиз дагы инвестиция катары. Жыл сайын алтындын баасы кымбаттаган сайын ушул чапандардын дагы баасы кымбаттайт. Булар 3 грамм алтын. Могу жактарга чейин айгүлгүлүнбү бар. Анан бул чапанда дагы алтын бар. Могу жеринде алтын мончоктор менен буудайыбызды алтын менен кооздоп чыктык. Бул дегени кыргыз эли ток мамлекет. Ушул токчулуктун, ким алса дагы токчулуктун, молчулуктун символу болсун. Андан сырткары менин максатым ошол Кыргызстанды, ошо Кыргызстандын кумтөр алтынын дүйнөлүк деңгээлге алып чыгуу. Андан сырткары ушундай дүйнөлүк брендтердей Dior, Chanel, Gucci'де ушундай бренд болуу да. Кыргызстан десе эле бардыгыда ушундай жакыр өлкө, кичинекей мамлекет эмес, Кыргызстан өтө бай өлкө. Даже Кыргызстанда кыргыз эли алтындан чапан кийет, алтындан көйнөктөрдү кийет деген нерселерди алып келет. Жаратман айым баалуу металлды кыргыз алтын ишканасынан сатып аларын айтат. Анын алтын буюмдарды дүйнөлүк брендке айлантуу дымагы күчтүү экенин дүкөнүнүн астанасынан эле байкоого болот. Бул болсо биздин кумтөрүбүздүн алтыны слиттиги дүйнө жүзүндөгү эң чоң алтын жалатылган слиттик десек дагы болот. 2 метрлик. Алтын саткан эжелерибиз, байкелерибиз кыргыз алтынынын баркын түшүрүп салыптыр. Биздин кыргыз алтындан эле ошол
ювелирный болобу башка нерселерди жасап туруп эле пробасын 585 кылып туруп, бул итальянский золото деп сатат экен. Анан пробасын низкий кылып, төмөн кылып 375 ушундай кылып туруп, бул кыргыз алтын деп сатат экен. Биздин эле сапаттуу кыргыз алтыныны итальянский золото, итальянский алтын деп сатканы бул мен өлө жүрөгүмдү өйкөдү да, эмне үчүн антип айтат депчи. Азыркы учурда мен баарына түшүндүрүп атам. Мына биздин кыргыз алтыныбыз сапаты боюнча өтө жогору, итальянский алтындан айырмасы жок депчи. Ошондуктан өзүбүздүн алтыныбызды бактайлы, кайра наоборот басым түшүрбөй, өзүбүздүн кыргыз алтыныбызды көтөрөлү. Бизде дагы бүткүл дүйнөдөн кыргыз алтын деп туруп, биздин алтындарды алып калсын дейм да. Кумтөрдү толук өткөргөндөн кийин уже сыймыктануу менен, гордость менен ушу алтыныбызды эми дүйнө жүзүндө даңазаласак болот депчи. Сөзсүз дегенде көп эле алтындарыбыз Канадага кетип калып, ал жактан дагы Италияга кетеби, башка жака кетеби ушинтип атканда, азыркы учурда эми толук кандуу биздин Кыргызстанда эми биз толук кандуу сыймыктануу менен даңазаласак болот деп ойлойм да. Негизи эле менин сунушум чоңдорубузга ушундай биздин слитыгыбыз, биздин ак үйүбүздүн алдында туруш керек да. Бул менин бутигимде эмесчи. Сөзсүз дегенде келген туристтерге биз өзүбүздүн алтыныбыз менен мактана алабыз. Каникей Батырованын кыргыз алтынына байланыштуу көп идеялары, долбоорлору бар. Азырынча аларды сыр катары сактайт. Бирок четин чыгарып, жакында кумтөрдөн өндүрүлгөн баал металл туризм жаатында колдонуларын кыйтты. Ага чейин бир гана айымдарды эмес, эркектердин дагы көңүлүн бурган буюмдарды жасап, брендин жайылтуунун үстүндө иштеп жатат. Анан дагы бир сыймыктануу менен айтам, бул биздин Айгүл гүлүбүздүн сумкасы. Карасаңыздар. Ушул нерсени чыгарыш үчүн бир жыл убакыт короттук. Бул жерде крокодилге, андан тышкары бул итальянский кожадан биздин алтын түшүрүлгөн 585 алтын. Мен ишкер болгондуктан мен 15 жылдан бери бизнесте жүрөм, 29 бизнес менен алектенгенмин. Эми Кудайга шүгүр, Москва шаарында иштеп жүргөнүбүздө бир күнүнө миллион топкан күндөрүм дагы болду да. Азыркы учурдагы менин миссиям ушу кыргыз элине, Кыргызстанга салымымды кошуу, Кыргызстан деңгээлин көтөрүү, наследие жаратуу, наследие кыргыз элине, балдарыма да. Андан сырткары ушул бизнес аркылуу Кыргызстанга өтө көп салым кошуу. Андан сырткары биздин бул мужской эмебиз, клатчыбыз бул мужской болгондуктан дүйнөлүк аренага алтын менен чыгара алабыз. Кыргызстанда, Орто Азияда мусулмандар болгондуктан күмүш менен чыгардык. Кыргызстан толтура түрк фирмалар, Кытайдан дагы башка жактан да. Эми карасаңыздар, өзүбүздүн өндүрүш, өзүбүздүн күмүш, түрктөрдүн башкалардын фирмаларын көтөрбөй, биздин Кыргызстандын өзүнүн өндүрүштөрүн көтөрсөк, сонунда бул сыймыкта биздин Кыргызстандын ал жакта темир эле, биздин күмүшүбүз, биздин алтыныбыз.